Бар болуңуздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздердин алдыңарга автордук саясий чабыт программаны сунуштайбыз. Негизги максаты бул дүйнөдө болуп жаткан эл аралык мамилелер, саясий окуяларды чагылдырып, сиздерге тартуулайбыз. Аны алып баруучу мен Алмаз Тажыбаев, саясат окумушчу. Бүгүнкү нуктабыз бул баш ийбестик процесстер боюнча сөз кылмакпыз. Дүйнөдө болуп жаткан ошо процесстерди дагы чагылдырабыз. Анын эми алгачкы биз билебиз, ушу дүйнө жүзүндө эркиндикке күрөшүп, ошо колониалдык мамлекеттер баш ийбестиктен баштаган. Ошонун арасында деле биздин Кыргыз республика өз убагында ак падышага, Орусиянын алдында болчу. Бул процесстер, баш ийген процесстер биринчи башталган. Бул 19-кылымдын жарымынан баштап ошо Орусия составына киребиз деп аракеттер кылып, ошодон баштап толугу менен кийин болсо Совет доорунда да биз баш ийип бир ошо империя болобу, союзга болуп жашап келгенбиз. Эми мына 28 жылдан бери бул эмне үчүн азыр деле актуалдуу болот? Эгерде дүйнө процесстерин алсак, ошонун бир эң мындай айтканда мыкты методикасы бул Махатма Ганди менен байланыштырат. Анткени Махатма Ганди болсо бул күчтүү жолдору эмес, методикасы менен, метод менен өзүнүн Индия мамлекетин Улуу Британиянын колониясынан алып чыккан да. Ошо жөнүндө айтып кетсек, кыскача маалымат бергенде, Махатма Ганди ошо Индияда Вайши деген мындай айтканда соодо алар Индияда болсо класстар менен бөлүнөт, класстар менен ошо класстардын ичине кирген, мындай айтканда министрдин өз убагында уулу болгон. Улуу Британияда юридикалык билим, жогорку билим алып, түштүк Африкалык республикада ошо жакта компанияда юрист болуп иштеген, бирок ошол жерде өзүнүн жердештерине мамилесин көрүп, мындай дискриминациясын көрүп, ошол жерден баштап карама каршы кылып, ошо Европа цивилизациясы, колония цивилизациясына карама каршы, керек болсо кийимин дагы өзгөртө баштаган, өзүнүн ошо Индияга мындай салттуу өзүнүн элине кийимин дагы кийип, ошентип баштап эң аягында бул экинчи согуштан кийин Индия мамлекетин өзүнчө алып чыккан колониядан. Ошого аргасыз Улуу Британияда макул болгон. Эми ошо күч колдонуу эмес методикасын алганда, бул баш ийбестиги, бул курал күчтөр менен көргөзбөй, бул инсан ошо дүйнө жүзүндө руханий лидер болуп саналат. Көп элдерге ушул убакка чейин тажрыйбасы, мындай айтканда авторитети бул кишинин өтүп кетсе дагы ушул убакка чейин дүйнөдө орду бар. Мисалы, биздин Бишкек шаарында дагы Махатма Ганди көчө деп, анын өзү бизде батыш жакта бекетте, ошонун жанында ошо киши жолдо баратканын айкөлүн көрсөңөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Демек, бул негизи эле эмне баш ийбестик деген процесстер? Баш ийбестик процесстер деген бул эгерде жана күч колдонбоо десе, бул бойкот, бийликке кандай бир каршы чыгып, бирок күч колдонбой, митингдер, кандай бир өзүнүн протесттер болот. Ошондой жалпысы менен мындай айтканда элдин нааразычылыгы, ар болсо ар кандай түз эле мыйзамдарга баш ийбей, тоскоол кылбай, өзүнүн көрсөтүп, өзүнүн макул эместигин көрсөтөт. Эми ошону алып көрсөк, ушул айда эле Грузияда ошондой баш ийбестик бир жагынан караганда башаламан болуп кетти, элдин кыжырын кергескенде. Анткени мен Орусиянын Госдумасынын депутаты Гаврилов деген ошо Грузия парламентине келип, ошол жерде спикердин ордуна отуруп сүйлөгөн үчүн негизги 3 оппозициялык партиялар жөн эле эл каршы чыгышып, ошо аябай мындай конфликттерге алып келди. Ошонун арасынан 240 адам жаракат алды. Анын ичинде 80 бул полиция,
ошол жерде коргонуп аткан 30 журналисттер жабыркалды. Эми буну бир жагы төңкөрүш деп дагы ошол жерден жана оппозициянын лидерлерин суракка чакырып, андан тышкары эле ошол жерде полиция, атайын полиция кызматкерлеринин башчысын дагы башкаларды бийликтен алып салды. Анткени мен ошо мындай айтканда демонстратка аябай катуу күч колдонгон депчи. Ошентип бул дагы бир жолу чатактын сыры бар. Биз билебиз, Орусия менен 2008-жылы согуш болгон. Бул ошо согуш болгондо Грузиянын Абхазия анан түштүк Осетиясынын территориясы чыгып кеткен. Мындай айтканда Орусия сепаратизмди мындай бир жагынан колдоп койгон да. Ошо менен Орусияга жана мамилеси, эгерде ошого карабай эле Орусияга жактырган эле азыр Саакашвилини бийликтен түшкөндөн кийин анага иш козголуп жүрбөстөн баары бир Грузиянын өз территориясын сактоо үчүн ошондой бир баш ийбестик башаламанга чейин алып барган, өзүнүн мындай намысын көрсөтүп койду. Бул мындай ошондой ар бир кичинекей чоң эмес мамлекеттер өзүнүн мындай айтканда көз карандыстыгын ошентип эли колдоп көргөзбөсө, анда бул мамлекеттер толугу менен жанагындай колония болуп кетиши мүмкүн. Эми ошондой эле эгерде мыйзамдык жол бербесе, биз билебиз жана митингдер мыйзам жолго мындай караганда жол берет да. Улуу Британияда бийлик алмаштырды. Мурдакы Маргарет Тэтчер Брексит деп коебуз, ошол жерде референдум болуп, Евросоюздан чыгабыз деп, бирок ошол жерде эч бир мындай ошо Улуу Британия Европа биримдигинден мындай кандай бир келишим жок эле чыгабыз эмес, келишим менен чыгабыз деп, эң күчтүү консерватордун Мереза Тейди бийликтен алып, анын ордуна Борис Джонсон консерватор келди. Мурдакы тышкы иштер министрлиги өзүнүн жумушуна келип отуруп, эми ал болсо мындай айтып атканда түзмө-түз эле чыгып кетебиз деген талапкерлер болчу. Демек ошо жерде дагы жанагы мындай айтканда баш ийбестик дагы болушу мүмкүн. Аякта ал мамлекеттерде, Европа мамлекеттерде эркиндик чогулуш же болбосо демонстрация эркиндик түздө жүрөт. Эч качан мындай ашыгы менен күч колдонбойт. Эгерде мындай эле террористтик бир акыбалга алып келбесе элечи, ошентип. Анан дагы бир ошо дүйнөдө дүүрүтүп аткан бир мамлекет бар. Бул Америкага алып келсек, бул Венесуэла. Венесуэлада болсо Мадуро, анан Хуайгуанза деген мырзалар экиге бөлүп, мамлекетти экиге бөлүп атат. Эми бул мамлекетте эмне болуп атат? Бул мамлекет кен байлыгы менен, мындай айтканда нефть менен аябай бай мамлекет, бирок эли аябай жакырчылык. Мындай айтканда аларга жетишпей жатканы, оокат жетишпейт. Мындай ачарчылык болуп атат. Электроэнергия жок. Ошо абалда жашап атканда дүйнө жүзү эки тарапка бөлүнүп, ошол жерде мурда Венесуэланы, Мадурону колдоп аткан бул Орусия. Эми Орусия эмне үчүн колдоп атат десек, бу жерде Орусиянын өзүнүн кызыкчылыгы мындай айтканда Роснефть бар. Аякта ошол нефти мындай таап аткан ошол компаниялар иштейт. Ошо өзүнүн компаниясын мындай айтканда сактап калышы үчүн эле биринчиден ошон үчүн бийликти колдоп атат. Ошол себептен мисалы болсо Орусия жактан ошол жака мындай гуманитардык жардам берип, мындай эл ошо Роснефтин компанияларын же Орусия компанияларын, ири компанияларына кол салбастык деп элди токтотуп, ачарчылыктан берип, өз жагына тартып, андан тышкары эле ошо мамлекеттик тараптагы милицияны колдоп, ошолорго үйрөтүп, кандай бир муктаж жардамдактарды кылып атат. Демек, бу жерде кызыкчылыгы жанагы эле байлык, акча байлыгы, материалдык байлык болуп атат. Анан саясий жактан албетте болсо баягы достук же болбосо дагы империализмге каршы деген Мадуронун, мурда болсо Уго Чавес президенти маркумдун ошо линиясын кетип атат. Эми Хуан Гуайдону алып турса, бул Америка Кошмо Штат, ал деле бул өзүнүн ошо Венесуэлага болгон өзүнүн кызыкчылыктары бар.
бул жанагы демократия дейт, бирок демократиясы менен алып келгенде артынан бул жанагы эле материалдык жардамдар болушу мүмкүн. Эми ошондой эле баш ийбестик биз билебиз, Гонконгдо миңдеген элдер ушул убакка чейин тынчыбай митингге чыгып атат. Канча бир элдерди дүрбүлөнткөн баары себеби анткени мен Гонконг Кытайга өткөрүлүп берген, колониядан кийин өткөрүлүп бергенде ошолордо экстрадиция боюнча, мындай айтканда башкача ойлогон же болбосо Кытай эл республикасына мындай коопсуздук кылган адамдарды экстрадиция кылгыла деп. Эми Кытай эл республикасы айтып атат, ошол жака бизден качып кеткен, сот системасынан качып кеткен качкындар, мындай экономикалык кылмыш кылгандардын баарын силер боштондук бербей силер жаап калып атасыңар деп, ошон үчүн ошо мыйзам Гонконг парламенти менен Гонконг бийлиги мыйзам алган. Ошого каршы чыгышкан. Эми кадыр чыккандан кийин ошону токтотуп койгон бул мыйзамды. Жүздөй миң элдер, калктар чыккандан кийин дагы ошондой кагылышы болуп, бизде 2005-жылы инкылапта болгондо да биз билебиз, ак шапочка дегендер чыгып, аларда деле болсо мындай ошондой демонстранттардагы күч колдонуп дагы боло баштады. Бирок ошого карабай, мындай айтканда 2 ай 8 жума ошо тынчтык жок. Ошо мындай айтканда 8 жуманын ичинде же 8 аптанын ичинде ошону баш ийбей чыгып атат. Эми кадыр талапкерлер аз болсо дагы алар айтып атат, толук демократия ордуна келиш керек деп, тиги Кытай эл республикасына карабай. Андан тышкары бүт баягы камалгандардын баарын боштондукка деп өзүнүн ошо чыгып аткан эл баш ийбестиги, демонстрацияга чыгып аткан ошо талаптарды коюп атат. Эми дагы эле алып келсек, эмне үчүн ошондой мындай каршылык дүйнө жүзүндө эле демократиялык деле мамлекеттерде бар. Америка Кошмо Штаттарда кадыр болсо ошо мындай кандай бир ал деңгээлге алып келбеш үчүн бул Улуу Британия өзгөчө Америка Кошмо Штаттарды элди мындай көчөгө чыгарбаш үчүн эки партия, демократтар менен республиканисттер бар. Ошолордун арасында президент шайлоонун алдында мындай айтканда дебаттар жүрүп атат, пикир айтыштар болуп атат. Ар бир, эми биз аларды болсо ар бир өзүнүн нукта темалары менен чыгып атышат. Мисалы миграция боюнча, социалдык проблема көйгөйлөр боюнча, медицина жактан же билим берүү жактан ар бир ошо парламенттер, ошо эки партиянын мүчөлөрү ошо идеяларын кандай чечебиз деген жолдор менен элге маалымат берип жатат. Ошону деле эгерде биз ошого үлгү алсак, демек бизде деле мүмкүн ошо көчөгө чыгыш болбойт. Ошо идея боюнча, программа боюнча талкуулар жүргүзсө жакшы болот эле. Ошо биздин пикир айтыштарда ошо саясий жөн эле баягы адамда, жеке адамдарга баягы кыйкырып чыкпай эле, ошо бизде болуп аткан көйгөйдү кантип чечиш деген жолдорун сунуш кылса, мүмкүн биз дагы мындай айтканда цивилизация, башкача маданий, саясий маданият бизде орун алат го деп ойлойбуз. Анан эми мындай авторитарды мамлекеттерде бизде аякта элдин ою кереги жок, аякта ошо элита болот бийликте. Мисалы Түндүк Корея мына жакында эле 2 баллистикалык ракеталарды учурушту. Ошонтип менен мындай айтканда Корея аймактарда мындай коопсуздуктан жаратып атат. Аябай коркунучтуу процесстерди биз айтып кетели. Ошо Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны Америка Кошмо Штат Трамп өзү барып сүйлөшүп, бирок мындай кандай бир жыйынтыктарга жете элек. Бирок ошого карабай эле Трамп аябай оптимисттүү болуп атат. Ким Бирчен ошо Түндүк Кореянын жетекчи боюнчачы, бирок алар дагы өздөрүнүн талабын кылып атат. Мындай айтканда сүйлөшүү процесстер болуп атат. Эми ошо Түндүк Кореяны колдогон бул Орусия менен анан Кытай эл республикасы, анткени Кытай эл республикасы алар менен соода катнаштары бар. Аларга ошо нефть болобу, кандай бир жардам болуп, бирок арзан товарларын Түндүк Кореядан
алып келип атат. Анан ошо жактан колдонуп, мындай айтканда аларда санкция, мындай эмбаргода кирип калган, башка мамлекеттер мындай кандай бир жардам бере албайт. Анан аякта албетте кандай бир баш ийбестик кылса, алар контрацепционный лагерьге түшөт Түндүк Кореяда, же болбосо атуу жазоого кетишет да. Ошон үчүн жөнөкөй элге мындай диктатура бар жерлерде кандай бир баш ийбестик кыйын болот, өлүмдөн тышкары. Эми ошондой эле Түндүк Корея менен калсак, бул Иранга алып келсек, Иранда дагы биз билебиз, азыр Иран эки башка өлкөнүн танкерине кол салынган. Анан тышкары ага мисалы Трамп болсо ошо күнөөлөгөн Америка Кошмо Штатты. Анан Америка Кошмо Штаттын Иран күчтөрү, куралдуу күчтөрү дронду атып салышкан. Ошондой бир кандай бир чыр чатактар башталып келип атат. Анткени мен айтып кетерин, урматтуу телегөрүүчүлөр, бул Иранда 18-жылы Трамп ядердик программадан чыгып кеткен да. Бирок ошо Европага алып калды. Анан Америка Кошмо Штатты ошо менен кандай бир өз сүйлөшө албаган жактан. Анан чыгып кеткен менен ошо Иранга, бизге, биздин регионго жакын регионалдык бир держава деп айтып койсок болот. Ошо мамлекетке, ирандарга мындай кандай санкциясы бар да. Санкция болгондо экономический блокада. Демек ошо Гибралтарда танкер кармалды. Бул Ирандын мындай айтканда нефттер ташып аткан танкерин кармады. Ага жооп берип, ошо Ормуз деген куйма бар, бул Персия куйма менен Оман куйманын ортосунда бир кичинекей арада ошо танкерлер өткөн бир кыска жерлер бар. Ошол жерден болсо, Иран болсо британиялык танкерди кармады да. Кармап, анан кийин ошол жерде танкерде болгон мындай айтканда моряктарды болсо катуу суракка алып, сынга алып, анын ичинде дагы негизги дүйнөдө болгон моряктар болсо, бул интернационалдуу орустардын дагы башка мамлекеттердин иштөөчү моряктары бар. Ошондой жерлерде мына ошо саясат дүйнөдө болуп аткан жөн кое албайт да. Анан эң капачылык болуп аткан, биз билебиз, ошо боштондук, мындай авторитардык диктаторлорго каршы чыккан, бул биз билебиз, Түндүк Африкада болгон, мындай айтканда инкылаптар болгон. Ошол жерде болсо Ливияда болобу, анан келип эң Сирияда болуп токтоп калган. Сирияда ошо убакка чейин согуш болуп атат. Жакында эле мына Идлибте көп жөнөкөй адамдар, мындай айтканда жарандар жабыркады. Ага ошо Сирия курал күчтөрүнө, Сирия Башар Асадка жардам берген орусиялар да күнөөлөп атат. Анткени мен жана кассетный бомба деп жарылгандарын колдонуп атышат депчи, ошого далил алып келип атышат. Ошону айтканда, айрда дагы чыр чатак. Идлиб болсо мына Түркияга жакын. Эми Түркияга өтсө, Түркиянын дагы өзүнүн кызыкчылыгы бар Сирияда. Бул Сирия эмне үчүн дүйнө жүзүнө баарына кызыктуу болуп атат? Анткени мен бул мындай айтканда нефть өткөн жердин орто кыска жолу да. Ар бир ошо Европага ташыган, ошо араб мамлекеттеринен, Ирандан, анан ар бир мамлекет өзүнүн коридору катары Сирияны колдонуш керек. Эгерде ошо Сирия кайсы тарапта болсо, ошо тарап менен, ошо тарап жактын мындай айтканда жеке мамлекеттеринин кызыкчылыгын колдоп, алдыга жылдырып берет да. Бул баары жана газ, мунай зат. Ошон үчүн дагы ошол жерде согуш болуп калган. Биз жанагы ошо мусулмандар мамлекетин курабыз деп, биздин дагы жарандар ошо Борбор Азияда барганда көп жарандар болуп, Игл деп ошол жерде талабында согушуп атат. Эми ошо согуш бүткөндөн кийин, мисалы Иран жактан баштап, анан Сирия жактан баштап согуш бүткөндөн кийин көптүгүр биздин ошо көбүнчө энелер, балдар ошол жакта калып атат. Эгерде Казактан да башка мамлекеттер өздөрүнүн жарандарын эмне болсо дагы
учактар менен ташып келсе, Кыргыз Республикасы мүмкүн акчабыз жокпу же саясий эркибиз жокпу, өзүбүздүн жарандарды Кыргыз мамлекетке алып келе элек, мүмкүн ошону дагы жакшы ойлонуп алып келсек, бул бир жагын саясий жактан биздин мамлекетибизге мындай жакшы абалга, деңгээлге көтөрөт деп толугу менен ишенем. Ошон үчүн буну ойлонуп көрүш керек. Эгерде өзүбүздүн колубуз менен болбосо да, кандай бир башка мамлекеттер менен сүйлөшүп, биздин жарандарды ошо Сирия, ошо же болбосо көбүнчөсү тиги Иран территориядан өзүбүздүн жарандарды кандай болобу алып келиш керекпиз. Эми ушундай алып келгенде Турция, жакын айтып кеткенде, Туркиянын бир дагы ушундай дүйнө жүзүндө мындай чыр чатактарды жараткан, билебиз, Туркия болсо бул НАТОнун мүчөсү. Мындай айтканда, Орусияга карама каршы, бирок мына 2 жылдан баштап, 1 жылдан баштап ошо келишим түзүп, Орусиядан мындай зенитный ракеталарды тартып алган, С-400 деген, 400 С-400 деген ошолорду сатып алышкан. Сатып алганда Америка Кошмо Штаты терс маани берип, силерге F-16 деген учактарды силерге сатып бербейбиз, учактарды бербейбиз деген менен, бирок анын сатып алуу акчалары көп болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, кандай сүйлөшүүлөр келип токтоп калды. Анткени мен эгер НАТО система, мындай айтканда, НАТОда өз мамлекеттеринин, гана НАТОнун блокторунун мамлекеттеринин мындай өндүргөн аскер техникаларынын сатып алышат, жабдыкталган. Башка, мисалы, Орусия же башка мамлекеттердин, НАТОга кирбеген мамлекеттердин мындай курал күчтөрүн сатып алганга жок да, бирок тыюу, такыр эле тыюу салынган нормалары жок. Бирок ошондой өзүнүн НАТОга кирген мамлекеттерди колдоп, анткени бул коопсуздук бир жагы бар. Ошон үчүн казыр Туркия менен анан НАТО өзгөчө Америка Кошмо Штаты менен кандай бир көз таба албас, мындай кандай бир чатактар болуп атат. Эми аны айланып келсек, ошондой эле НАТОга киребиз деген Совет доорундагы мамлекеттердин бири, бул биз билебиз, бул бизде СНГдан чыгып кеткен бул Грузия болот. Анан экинчи бул Украина мамлекети. Анан тышкары дагы 3 мамлекет, бул 90-жылы чыгып кеткен Совет Союзунун деңгээлинен, бул Балтикалык 3 мамлекет: Литва, Латвия, Эстония да. Эми Украинада болсо, мына Зеленский келген бийликке, мындай калса элдик кулуу өзүнүн кыймылы менен, партиясы менен, мындай айтканда, Зеленский болсо, кийин болсо ошо өзүнүн парламентине сунуш кылган, кандай бир ошо коррупцияга, анан ошо өзгөрүү реформалары аябай көп күтүлүп турат. Бирок парламент баш ийбе болгондон парламентти таратып берген. Конституция боюнча Украинада укугу бар экен, ошентип таратып берген. Анткени бир коалициясы чыгып кеткен, Зеленскийди колдогон. Анан кайта шайлоо өттү. Ошо шайлоодо элдик кулуу Зеленскийдин партиясы 44 мандат менен, аны айтып кетиш керек, аякта 2 системалык, мындай аралаш система, мажоритардык жарым депутаттар бар. Анан жарым депутаттар болсо, бул бизде болгон партиялык тизме менен киришет, мындай пропорционалдуу. Ошо менен алганда 2 жактан көбүнчө орун алды. Демек, ошо Зеленскийдин жанагы болгон өзүнүн болуп жаткан реформаларын ишке ашат деп, бул дүйнө жүзү өзгөчө Борбор Азияны, жанагы мурдакы Советский Союздук мамлекеттер кызыгы менен карап атат. Булар Европага чын эле барабы, ошо НАТО менен кандай мамлекеттер болот деп, ушул кызыгуу менен карап атат. Анан ошо Грузия, ошо Украинада болуп кеткен окуялардын ичинде жакында эле аларда ошо жанагы танкерлер менен тиги Ирандар бири менен кармап атса, Одессанын порту, Измаил деген портунда Нейман деген ошо танкерин кармап алды. Анткени мен айып салып ошол жакта моряктарды бошотуп берди. Себеби болсо 2018-жылы 25-айтканда ноябрда
Керч куймасында ошол жерде көпүрөнүн астында ошо танкер Ника Спирит деген токтотуп Орусия куралдар күчтөрүнө кармап берген. Ошонун ичинде 28 Украина моряктары ушул убакка чейин абакта, бул Москвада, абакта, Лефортовода турушат. Мындай айтканда Украина анан эл аралык ошо Орусияга туура эмес жолдорун айтышкан, бирок ага баш ийбей аларды мындай айтканда чыккынчылык катары ошо моряктарды Орусиянын мындай айтканда өкүм менен сотко алабыз деп атат. Анан Орусия өзү ошо Украинага айткан, биз силерге ошо 28 моряктарды бошотуп беребиз, бирок силер ошо биздин Орусиянын мыйзамы менен соттойсуңар деген мындай айтканда аябай кандай бир сынга алышып, мындай чечим эч бир колдонбойт. Анткени Украина суверендүү мамлекет. Эң ошо 28 мындай айтканда моряктардын арасынан бир эле итти мына жакында бошотуп беришти Украинагачы. Бирок украиндиктер буну дагы кандай бир сүйлөшүү процесстеринен бир чоң мындай айтканда жеңиш деп катары кабыл алды. Демек ошо мындай дүйнө жүзүндө болуп аткан ошо мамлекеттердин арасында ушундай кандай бир башаламан болуп атат. Анан эгерде алып кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эң акыркысында ошо биз болсо ушул тынчтык жолу менен баш ийбегенге үйрөнүш керекпиз. Анан биздин мамлекетте мыйзамдуулук мамлекет, ошо мыйзамдуулук мамлекеттерде кандай бир баш ийиш керекпиз мыйзамга, жакшыбы, жаманбы. Бирок эгерде андай жол бербесе, эгерде бир кандай бир легитимдүү болсо, ошо талаптар мындай айтканда реалдуу болуш керек. Анан ошо талапка бизде эркиндик, баягы шылтоо менен демонстрацияларды колбой коркпош керекпиз. Аларды ошондой бир кандай бир жол бериш керекпиз. Демек ошого өткөндө биз жанагы Махатма Гандинин бизге берген ошондой бир кандай бир бизге үйрөтүп жанагындай бизге берип койгон ошо колдонуш керекпиз. Анткени менен баш ийбестик өзүбүздүн макулдугубузду көргөзгөн бул митингдер болот, же болбосо жанагы айтып кеткен башка мамлекеттер референдум болобу ошо мыйзам жолу менен толук колдонуш керек. Анан өзгөчө акырында айтып кеткен, азыр Орусияда ошо баш ийбестик деле болуп атат. Бир жагы болсо Сибирде, биздин илгерки Кыргыз Республикасынын өз убагында каганатын жеринде токой күйүп атат. Токой күйүп атканда бул ушул жылда аябай мурда деле күйүп келген, азыр 3,7 миллион гектар жер күйүп атат. Аны өрт өчүрүү өчүрбөй эле кой, же каражаты жокпу Орусиянын, же дагы кандай бир себептер болуптур. Бирок дүйнө жүзүндө Трамп деле ошо баягы өз убагында Макронго жардам берем, тиги Францияда чиркөө күйгөндө өчүрүш керек деп, анан ушундай эле өчүрүш боюнча Трамп Сибирге келип өзүнүн баягы насаятын айтып үйрөтмөкчү болуп өзүнүн дагы жардамын сунашты. Анткени мен эгерде салыштырганда, мисалы Америка Кошмо Штатта кээ бир мындай заповедник деп коебузбу, ошого кол тийбегендер дагы өрттөрдү өчүрбөйт. Бирок эгерде жанагындай эл жашап аткан ал жерлерге алдын алуу өзүнчө өрт өчүрүүчү командалар болот. Ал өрт өчүргөндө суу менен эмес, бул суу жөн эле ташып түшүрүү эмес, учактар менен аякта өрткө кайта жандырып өрттү күйгүзөт да. Ошондой өзүнүн эмесин айтты. Анан негизги азыр эң кыйын болуп аткан бул Орусияда, мындай айтканда биз билебиз, Орусияда эле баягы митинг тыюу салынган, аябай процесстери баягы дүйнө жүзү адам укугу жооп бербейт. Ошого караса дагы мындай Навальныйлар болобу, оппозициялар болобу, ошолор Болотныйга деп жагы Тверскойлорго митингтерге чыгып атышат. Мурдакы өткөн жумала күндөрү, дем алыш күндөрү ошого биз билебиз, ошо Орусияда борборунда, Москва шаарында Мосгордумага, мындай айтканда шаар кеңешине көп талапкерлерди жокко чыгарып атат. Ошонун арасынан мындай айтканда жана кол
топтош керек, кол топкону оппозициянын штабтарына мындай саясий технология колдонуп, ошолордун арасына өз кишилерин киргизип, алар туура эмес колдонуп, анан көп деген мындай айтканда оппозиция лидерлерин жокко чыгарып регистрация кылбай койду. Шайлоого катышкан, ошо шайлоого каршы деп көп элдер чыгып, анын ичинде айжебай полиция күч колдонуп, ошо убакка чейин башаламан болуп атат, нааразычылыктар болуп атат, камап кандай бир 15 аякта аябай катуу, ошо 15 жылга чейин кезилип кетиши мүмкүн. Ошондой кандай бир баш ийбестик болуп атат, бирок баш ийбестикти кайта мындай куралдуу күчтөр, ошо полициялар күч колдонуп атат. Биз билебиз, 2005-жылы эмне болгон, ошо шайлоо кезинде бийлик алмашкан. Бирок мен алысмын, Орусияда бул мындай айтканда азыр орусча айтканда тренировка, машыктыруу болуп атат. Кийинки келечекке бирок ошого тыйып атат. Мен алысмын, кандай бир ошо Орусия чоң 140 миллиондан ашык, 47 миллиондан ашык эл кандай бир биздин 6 миллиондук жана 2 кылапка алып барат депчи. Ошон үчүн биздин каалообуз ушу биздин программабыз аяктап аткандан кийин тынчтык болсун, сиздерге жакшы каалоорум менен ушу август айы тынч өтсүн. Анан ушу силер менен коштошуп, силерге жакшы каалоо менен бар болуңуздар. Эмки көрүшкөнчө, силер менен болгон мен Алмаз Тажыбай, саясий окумуштуу.